Саламатсызбы көрөрман? Азыр биз бажы кызмат тарабынан бажы төлөмдөрүн чогултуу боюнча аткарылган иштер тууралуу айтып беребиз. Өзүңүздөр билгендей эле 2022-жылы өлкөбүздүн бажы кызматы планды ашыгы менен аткарган. Тактап айтканда, бажы төлөмдөрүнөн түшкөн сумма 74,3 миллиард сомду түздү. Бул жылдагы ийгиликтүү башталды. 2023-жылдын январь айын алсак, мамлекеттик бажы кызматы республикалык бюджетке 6 миллиард 42 миллион сом, же болбосо 316,4 миллион сомго ашык каражат которгон. Ал эми 2023-жылдын февраль айында мамлекеттик бажы кызматы республикалык бюджетке 6 миллиард 488 миллион сом өлчөмдө бажы төлөмдөрүн иш жүзүндө түшүүсүн камсыз кылды. 2017-жылдан баштап 2023-жылдын февраль айларында бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүнүн салыштырмалуу динамикасын карайлык. 2017-жылы 1,9 миллиард сом, 2018-жылы 3,1 миллиард сом, 2019-жылы 2,7 миллиард сом, 2020-жылы 1,8 миллиард сом, 2021-жылы 2,8 миллиард сом, 2022-жылы 4,7 миллиард сом. Ал эми 2023-жылы 6 миллиард 488 миллион сом түштү. Башкача айтканда, үстүбүздөгү жылы белгиленген февраль айынын пландык көрсөткүчтөрү 101,4%га аткарылган. Же болбосо 88 миллион сомго ашыкча чогултулду.